Ата бул эмне дегенде бизме де жаш баладай болуш керек. Отуруптур азыр футбол болот. Анан ыйлайбыз, анан балдар адепсиз болуп кетти, жаштар бузулуп кетти. Жок, жаштар бузулган жок. Биз балдарыбыздан капа болобуз, өзүбүз теңдик бир дуа кылса, Куран окуп, бардык жер бетиндеги аалымдар биригип Куран окуп дуа кылса дагы, бүгүн балдар кичине башкача, өзүңүздөргө салыштырбаңыздар. Сиздер, мына отурган ата энелер, жаш кезиңиздерде Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala her bir ata enege oğul kız perzentlerdi amanat kılıp bergen. Amanat degen nerse bir kezde kaytarıp beres degen. Sizde turup dursun vaktılığı degen. Perzentlerimizdi Allah Teala bizdi bul dünyada köngülümüzdü kuvandırуу üçün, жалгыздабасын үчүн, бул дүйнөдө бизге жөлөк болсун, жана биз бул дүйнөдөн кайткандан кийин артыбыздан эстеп, Куран окуп, бата кылып турсун деп Аллах Тааланын неаматы перзент. Балдардын ата энесине болгон мамилеси, укугу өтө көп айтылат. Бирок ата энеде дагы балдарына милдеттери бар, аткаруусу шарт. Ошол милдеттерин аткаргандан соң балдарынан жакшылык күтүп, келечеги кең болот деп дуа кылып күтсө жарашат. Асманга гүл таштаган адам башына гүл түшөт. Taş taştap alıp gül kütken bolboydu. Baldardın tarbiyası bul bir jerge akça salıp investisiya siyaktуу bir iş çara. Jakşılap investisiya kılsa kelечекте jakşılap paydasını көргөндөй, baldarga dagı biz özümüzdün karajatыбызды dagı, убактыбызды dagı сала турган болсок, анда Аллах буйрса, биз күткөн, биз эңсеген балдардан болот. Балдарыбызга болгон милдеттерибиздин бири жакшы ат берүү, бул ата эненин милдети. Аты эртең бир уят болбой тургандай бир ат болуш керек. Маанилүү, уккулуктуу, атын айткандан уялбай турган ат болуш керек. Аны ар бир ата эне өзү тандап, өзү коет. Кээ бирөөлөрдүн мындай түшүнүгү бар. Бул бала же бул кыз бул атты көтөрө албады, өзгөртүш керек деген ой түшүнүктөр бар. Туугандар, бул көтөрө албагандай салмактуу нерсе эмес да. Аты болгону метрикага жазылат. Туулган тууралуу күбөлүгүндө жазылат. Анан кичине чоңойгондо ошол аты менен чакырасыз. Айбек деп, Нурлан деп, Бакыт, Таалай, жакшы, сонун маанилүү аттар. Бул ат оор келиптир, ошого балабыз ооруп жатыптыр, ошону өзгөртүш керек. Бул туура эмес. Бир дагы ат бирөөгө оор келбейт. Милдеттердин бири демек жакшы ат коюу. Экинчиси, ошол балабызга, перзентибизге жакшы таалим тарбия берүү. Таалим тарбия дегени эмне дегени? Таалим өзүнчө, тарбия өзүнчө. Таалим деген ошол балабыз билимдүү болсун, илимдүү болсун. Билимдүү, илимдүү болуп эле адеп аклактуу болбосо, анын да зыяны бар. Ошондуктан ата эне баласынын илимдүү, билимдүү болуусуна дагы жана ошол баланын же ошол кыздын адеп аклактуу болуусуна дагы ата эне кичинекей кезинен баштап туруп, атасы дагы, апасы дагы бирдей салым кошуш керек. Талим тарбияга атанын адал рызкы алып келүүсү бул өтө чоң таасирин тийгизет. Адал кесип кылып, соода сатыкпы,
дыйканчылыкпы, устачылыкпы, мамлекет кызматыбы же кайсыл бир кызмат болсо дагы ошону адал, таза жасап, балдарын адал нан менен, адал азык менен чоңойткондугу бул баланын толук мүнөзүнө өтө көп таасирин тийгизет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: адамдын дене мүчөсүнүн арамдан бүткөн бөлүгү тозокко татыктуураак деген. Ошондуктан арамдан дене мүчө бүтпөш керек. Адамдын жеген азыгы анын дене мүчөсү болот. Кичинекейинен ошентип чоңойот. Таалим тарбия урушуп болбойт. Таалим тарбия саза берип болбойт. Таалим тарбия азыкты адал кылып, анан ошол балага атасы дагы апасы дагы бирдей салым кошуп, кичинекей кезинен өзүнө ылайыктуу сөздөр менен, өзүнө ылайыктуу ыкмалар менен тарбиялап, жаш баладай болуп маектешип кичинекей балабыз менен. Алдыбызда жаңы окуу жылы дагы башталып жатат. Мектептерде дагы, чоң окуу жайларда дагы, университеттерде дагы, ошондой эле медреселерде дагы. Эми биз балдарыбызды мектепке, университетке же медресеге тапшырып коюп, бир түрдүү кутулдук деген бир ойдо жүрөбүз да. Бала эртең менен кетет мектепке, түшкө чейин же түштө кетет, бир кезде келет. Ата-энелер биз баланын милдетинен кичине кутулгандай болуп, ошол бүт жүктү окутуучуларга, мектеп мугалимдерине мойнуна жүктөп коебуз. Кээ бир ата-энелер чын-чынын айтканда балдарын кайсыл класста окуп жатканын дагы так билбейт. Кайсыл мектепте окуп жатканын дагы. Эми кандай окуп жатканы ал башка маселе. Ошондуктан биз балдарыбыздын кандай окуп жатканы менен кызыгып, кайсыл темага көбүрөөк кызыгат, ошого көңүл буруп, сабактарыны керек болсо бирге даярдашып, убакыт бөлө турган болсок, балдарыбыз биз менен сырдаш болот. Мектепте болгон көйгөйлөрүн, окуу жактан кыйналып жатабы же башка жактанбы ошолорду дагы сиз менен бөлүшүп кеңешет эле. Бирок бүгүнкү күндө бизде бир эле суроо: окуу кандай? Жакшы, болду. Бул мусулмандын өзү табияты ушундай. Ысытмасы чыгып, 39-40 ысытма менен жаткан адамды дагы кандайсың десе жакшы дейт. Бул дежурный сөз бул. Балам окуулар кандай? Жакшы. Бир дагы бала, окуучу бала, окуум жаман дебейт. Болду, балам жакшы деди. Кичине анча-мынча төлөмдөрүн кылып коюп эле жүрө бербешибиз керек. Окууларга маани берип, кызыгып, атасы, апасы ал менен алектенетип апасына жүктөп коет. Апасы болсо, сиз балдарга көңүл бурбайсыз деп, ортодо зыян балдарга болот. Ошондуктан ата-эне экөөсү тең. Балдар кезек-кезек мененби балдарыбыздын күндөлүгүн текшерип, бирок бул жерде эгер эки ала турган болсо, жакшы окубай турган болсо, урушуп, саза берип, андай максатта эмес. Ошону кандай кылсак окуусу жүрүшөт. Жаш бала кээ бир учурларда окууга кызыкпаган учурлары болот. Мектепке баргысы да келбейт. Бирок ал түшүнбөйт да бул ага зыян экенин. Ошол маселелерди ата-эне билет. Азыр окууга барбаса зыян болор экенин, азыр бул түшүнбөйт экенин. Ошондуктан Аллах Таала ата-энеге перзенттерди берген. Бир дарактан чыгарып койгон эмес, асмандан жаадырып койгон эмес балдарды. Ата-эненин колуна берген. Тарбиялайт ушулар деп. Маселелерин чечип берет ушулар деп. Ошого балдарыбыз менен жашына карап, өзгөчө мектеп жаштагы балдар менен өтө аяр, өтө данышмандуулук менен, өтө бир көрөгөчтүүлүк менен мамиле жасашыбыз керек. Бүгүн балдар кичине башкача, өзүңүздөргө салыштырбаңыздар. Сиздер, отурган ата-энелер, жаш кезиңиздерде башкача элеңиздер. Бирок азыркы балдар кичине сабыры азыраак, кичине ачуусу көбүрөөк,
Карынып калса эмне кыларын билбей да каласыз. Үйгө келбей калуубуз дагы мүмкүн. Ошондуктан балдарыбызга каттуу эмес, бекем мамиле жасашыбыз керек. Каттуулук сындырып коет. Бекемдүүлүк бул ошол баланын ийгиликтүүлүгүнө себеп болот. Жумшак болушубуз керек, бирок алсыз болбошубуз керек. Жумшактык менен алсыздык эки нерсе. Алсыздык дегени балаңыз эмне кылса кыла берет, сизден коркпойт. Сурабайт дагы, айтпайт дагы. Бул алсыздык. Жумшактык дегени билет жакшы нерселерди сизден сураса, макул дейсиз. Бекемдүүлүк окуусун жакшы окуйт. Сиздин корккондугунан эмес, сыйлагандыгынан. Сиз дагы жакшылык каалап жатканыңызды билгендигинен. Кээ бир нерселерди биз балдарыбызга айта албайбыз. Балдарыбыз да бизге айта албайт да. Биз балдарыбызга алар биз үчүн канчалык кымбаттуу экенин, биз аларды канчалык жакшы көрөр экенибизди балдарыбызга, кыздарыбызга айтышыбыз керек. Окуудун аларга канчалык пайдалуу экенин. Мисалы азыр 40-50 жаштагылар отуруп калса, атам мындай дедиле деп аталарыбыздын сөзү эсибизде. Биз дагы балдарыбызга ошондой бир сөздөрдү айтсак, кулагына түйүп алып туруп ошону менен жашай турган болсо канча пайда? Мектепте мугалимдерди сыйласаң, сага жакшы көңүл буруп, билимдүү болосуң. Кыска, маанилүү кылып мугалимдер тууралуу, бирге окугандарга, алсыздарга көмөктөшүп жардам бергиниң деп жакшы сөздөрдү айтып, балаңызды жакшы көрөрүңүздү айтып, маанайын көтөрүп, окуусун эгер начар болсо, эчтеке эмес, мен дагы башында ушундай болгонмун, бирок аракет кылгандан анын өнүгүп кеткенмин деп колдоо көрсөтпөсөк, бул баары бир жаш бала. 5-класспы, 10-класспы, акыл эси мээсинде дагы эмес, жүрөгүндө дагы эмес. Биз балдарыбыздан капа болобуз, өзүбүз теңдүү көрүп алып, эмнеге түшүнбөйт депчи. Себеби 40 жаштан өткөндөн кийин адам баласынын акылы башына келет. 60-тан өткөндөн кийин акыл жүрөккө келет. Бирок ал жашка чейин, 15, 20, 30 жашка чейин акыл бүт денеде кыдырып жүрөт. Кээде көзүндө, кээде кулагында, башында болбойт да болгону. Биз балдарыбыздан тарынабыз, наразы болобуз, капа болобуз, акыл эси бар болуп туруп эмнеге мени түшүнбөйт ал. Ошондуктан алар менен башкача мамиле жасашыбыз керек. Мектепте окусун, же мектепте окуп бүткөн балдарыбыз медреседе окусун, окуусу менен кызыгуубуз аларды эмне кылат? Өнүгүүсүнө себеп болот. Чанда балдар болот. Эч ким кызыкпаса деле өз алдынча окуй тургандар саналуу эле болот. Бирок балдардын күзөтүп, бирге машыгып, керек болсо мектебине барып, бирок каттуулук менен эмес, бекемдүүлүк менен. Ошондо Аллах буйрса, балдарыбыз кичине билимдүү болот. Мектепте жакшы окуган бала, университетте жакшы окуган бала, медреседе жакшы окуган бала, бул жумушта дагы жакшы, үйдө да жакшы, бүт жерде жакшы болот. Эмнеге? Себеби мектепте дагы, медреседе дагы жаман бол деп айтпайт мугалимдер, устаздар. Дайыма жакшы бол деп айтат. Бардыгы бирдей эле ата-энеге жакшы мамиле жаса, жамандык кылба деген сөздү ушул китептерде деле бар. Темалар дагы өтүлөт ушундай. Адам баласы өзүнүн элге канчалык пайдалуу болуш керек, ошол тууралуу темалар айтылат. Мектепте да, медреседе да. Болгону баланын кызыгуусу болбогондуктан. Эмнеге кызыгуусу болбойт? Себеп жакшы окуса, бирөө сыйлык бербейт, же азаматсың деп айтпайт. Жаман окуса дагы бирөө ага эскертүү бербейт. Ошондуктан же болбосо мектепте бир маселеси бар болгондуктан. Аны ата-эне биз балдарыбыз менен окуусуна кандай эле кийим кечесин алып берүүнү милдет деп түшүнөбүз. Баарыбыз базардабыз азыр. Балдардын кийим кечесин алып бериш керек. Туура. Калем, кагаз, дептерлерин алып бериш керек. Туура, керек ал. Бирок ошолорду эмне үчүн алып берип атабыз? Окусун деп. Келип туруп негизги нерсе окуусуна көңүл бурулбайт. Медресеге балдарын тапшырган ата-энелер го, мектептегилер кечинде үйгө келет. Бирок медресеге тапшырып бергендер ошол жерде жатат. Алар биротоло эле биз кутулдук дегендей эле ойдо жүрөт.
Bir ayda bir kelip medresede balasından surayt, bolboso, boldu ошол медреседе. Жок, андай эмес. Медреседе окуган балдарыбызды дагы алыс болсок телефондон, жакын болсок келип, балабыздын окуусуну кандай деңгээлде окуп жатат, мугалиминен сурап, эмнеден аксап жатат, мугалими менен кеңешип, алсыз болсо кандай кылсак ийгиликтүү болот, жакшы окуса ага алкыш сөздөрүн берип, ата эненин көңүл буруусу өтө пайдалуу. Өзүңүздөр эле окуу кезиңиздерди карап көрүңүздөр. Салыштырып көрүңүздөр. Эмне керек эле ошол кезде бизге ата эненин көңүл буруп маани бергени. Ошондой балдар өскөн. Өзүңүздөр билесиздер, тарыхта такыр окуй албаган, окууга жөндөмү дагы болбогон бир баланы мектептен айдап чыгып, жазып берип туруп, балаңыз бул класста, бул балдар менен окууга деңгээли жетпейт деп жазып берсе дагы, апасы үйгө барып, баласына ошону эмне деп окуп берет? Сенин мугалимиң балаңыздын акыл эси, балаңыздын түшүнүгү өтө жогору деңгээлде экен. Биздин окуу жайда окууга ага окута турган агай жок экен. Сиздин балаңыз өтө чоң билимдүү адам болот экен деп баланын маанайын көтөрүп койгондугунан чында эле ошол бала дүйнөлүк окумуштуулардан бири болуп, бүгүнкү күндө ошонун билими менен, ошол адамдын жазган китептери менен дүйнө жүрүп турат. Себеби ата эне бала үчүн эң чоң муфтий дагы ошол, эң чоң падыша дагы ошол. Ата эне бала үчүн бүт нерсе. Болгону балдар дагы бир кызыкта ошону айта албайт ата энесине. Мойнуна алуу, орус тили менен айтканда признание бар го, чында эле мен сиздер менен сыймыктанамын деп балдар айта албайт. Ата эне балдарыбызга айта албайбыз да, силер биз үчүн канчалык кымбаттуусуңар, силерди жакшы көрөбүз, бүт ушул кылган иш аракетибиз силер үчүн деп айта албайбыз. Жүрөгүбүздө бар, бирок айта албайбыз. Эгер ошол нерселерди айтсак, балдар эмне болот? Дем болот аларга. Коркпойт. Жакшы окуйт. Ар түрдүү нерсе менен кызыктырыңыз. Жакшы окусаң, мына мындай сыйлык деп окусун. Кичинекей баланы сиз бейиш менен кызыктырсаңыз дагы ал түшүнбөйт. Анын бейиши ушул велосипед же болбосо бир жакшы патинке аныкычы. Ошол бейиш менен кызыктырыңыз анычы. Ал жаш бала да 15 жашар бала. Бейишке киресиң десеңиз, ал көп жашаш керек, үйлөнүш керек, бала чакалуу болуш керек. Ошончо күтөмбү мен дейт. Ошого сиз жакынкы бейишти айтыңыз. Ошентип балдарыбыздын окуусуна, адеп ахлагына, жакшы болуусуна эмне кылышыбыз керек? Чоң салым кошушубуз керек. Эми кечиресиздер, балдарыбыз бизге аларды жалаң эле багып эле койгондой бир семиртип, аларды бир жерге бир өткөрмөкчү эмеспиз го. Мен бала чака багып атам. Бала чака бул багып эле кое турган нерсе эмес. Ал сарайдагы нерселер багасыз, семирсе пайда болот, сатасыз. Бирок бала чаканы адал менен, багуу менен биргеликте аны эртең ал эл астында чыгат, эртең бирөөдүн күйөөсү болот, бирөөдүн атасы болот, бирөөдүн кол астында иштейт, бирөөгө башкаруучу болот, бир жаран болот. Кандай болуш керек? Ошого тарбия талимине салым кошушубуз керек. Дайыма саламын айткан, кичипейил болгон, бирөөдүн акысын жебеген, өзүнүкүн жедирбеген, чындыктан тайбаган, эр жүрөк, коркок эмес. Ошол нерсени пикир кылышыбыз керек. Биз бүгүн балдарыбыздын ден соолугуна бираз, билимине бираз азыраак көңүл буруп жатабыз. Бирок балдардын талим кайсыл жерди карасаңыз, мен да азыр туруп алып мен айтам, талим тарбия бериш керек. Мектепте да ушул талим тарбия бериш керек. Радиону койсоңуз, балдарга талим тарбия бериш керек. Ошону ким берет? Ошондой бир таблеткасы бар бекен, сатып алып туруп берип коелу балдарыбызга. Аны биз беребиз. Ошондуктан жумуштан чарчадым деген нерсени кичине азайтышыбыз керек. Бизде азыр анчалык чарчай турган жумуш жок тургандар. 8 саат иштейт, ашып кетсе 10 саат иштейт. Болгону биз башка нерсе менен алектенип калганбыз. Телефон менен же болбосо керексиз эле жыйын чогулуштар менен кесиптештер, классташтар,
Группалаштар, жердештер жума сайын отуруп чай ичмей, бул нерселердин анча деле кажети жок туугандар. Ошонун себебинен эң маанилүү нерсе көңүл бурулбай калып жатат. Макул bir ayda bir, 5 ayda bir жолу отуруп чай ичсе макул. Жоо болуп кетпеш үчүн. Бирок жума сайын бир кейбир адамдардын көп жерге катышып алганда күн сайын чайы бар, чайханасы бар. Ал адам үйгө келгенде балдар уктап жатат, кеткенде кайра уктап жаткан болот да. Квартирант сыяктуу эле. Батыраак үйгө келип калгандарыбыз ошол телефон менен эле. Чын бул ачык эле. Балдарыбызга вакыт жок. Ошондуктан үйгө келгенде биз бирөөдүн баласы, бирөөдүн атасы, бирөөдүн күйөөү болуп үйгө келишибиз керек. Дыйкан, соодагер, министр болуп үйгө келбешибиз керек. Себеби үйдөгүлөр балаңыз ата күтөт, атаңыз бала күтөт, жубайыңыз күйөө күтүп отурат үйдө. Биз болсо дыйканча кирип барабыз да. Суу жок депчи. Соодагерче кирип барабыз. Калькуляторубузду көтөрүп алып туруп, соода жок, карыз көбөйүп кетти деп. Молдо ошол бойдон молдолугу менен үйгө кирип барабыз. Мешитке элдер келбей атат деп. Үйдө бир балабызга ата болуп, мойнубузга мингизип бир ат болуп берип, ата энебизге бала болуп, көзүнө карап сүйлөшүп, үйдөгү көйгөйлөрдү ошондой боло турган болсок, ошол үйдөгү чөйрө менен, сүйлөшүү менен, кеңешүү менен анан Аллах буйрса, балдарыбыз эртең сиздей болот. Бала, үйдөгү балдар башканы ээрчибейт. Ата энени ээрчийт. Себеби башкалар ага анча жакшылык кылбайт да. Ошондуктан туугандар биз балдарыбызга үлгү болуп берели. Өзүбүз аларга үлгү. Бул кыйын. Бирок болгону биз кичине курманчылык кылышыбыз керек да. Бош вакытыбызды өзүбүзгө эмес, үй бүлөгө, балдарыбызга беришибиз керек. Ошондо Аллах буйрса, көп вакыт эмес, аз эле вакытта көрөсүз, балдарыбыз бизге бала дагы болот, дос дагы болот, сырдаш дагы болот, жардамчы дагы болот. Жана дүйнөдө дагы жүзүбүздү жарык кылган, акыретте дагы даражабызды бийик кылганга себеп болгон перзенттерден болот. Болгону кичине дүйнөдө көңүл буруп коелу. Окуусуна, ден соолугуна, дос болуп, сырдаш болуп. Азыр ачык эле айтканда, балдарыбыздын сырларын билбейбиз. Сурасын баласынан, кандай сумка алып берейин? Ичиндегини айта албайт. Ошонон эле мисалы. Мектептен эчтеке эмес. Айтпайт сизге. Эмнеге айтпайт? Себеби же урушасыз, же сизге айырмасы жок болуп калган да. Ошондуктан балдарыбыз менен сырдаш бололу. Кээ бирлер балдарынын досторунан сурап жүрөт. Не кылып жүрөт бул депчи. Чоңоюп калган балдарын дагы кээ бирөөлөр досторунан сураштырып жүрөт. Бул үйлөнөбү, барбы тапканы же жүрө береби бул? Сиздин балаңызбы же? Неге биз балдарыбыздын сырларын биз билбейбиз? Эмнеге бизге сырдаш? Бизде вакыт жок да. Сырын айтайын деп келгенде, 1-класстагы балдар өтө шашылыш болот да. Бүт нерсени бир эле күндө билип алгысы келет. Ошол учурда бизге келип туруп сураганда, ата бул эмне дегенде биз эмне дейбиз? Жаш баладай болуш керек. Отуруп тур, азыр футбол болуп атат. Апасына барса, апасы дагы бирдеме болот. Эми ичинде маалыматка болгон ачкачылык толуп турат да, суроолор толуп турат, жаап турат. Ошолорду сизге берейин десе күтөт, бир күн, 2 күн, 1 ай, 2 ай жок. Анан көчөгө чыкса өзүнө окшогон бирөө жүрөт. Ошончолук суроолору бар, жооптору жок. Анан экөөсү бири-бирине суроо жоопторун берип, өз деңгээлдерине жоопторду алгандан кийин не болот? Сырдаш болот. Сиздин үйүңүзгө квартирант болот. Келет, жатат, ичет, кийимин өзгөртөт, мектепке барат, кайра келет. Сиз билбейсиз мунун ою кандай, ниети кандай, бул кайсыл окуу жайга тапшырмакчы. Бул туура эле нерсе. Анан ыйлайбыз, анан балдар адеп сиз болуп кетти, жаштар бузулуп кетти. Жок, жаштар бузулган жок туугандар. Эмне кылсын жаштар? Жаштар бизге кайрылганда биз эмне дедик? Жаш баладай болуш керек. Жөн отур. Бирөө телевизор көрүп аткан, бирөө дагы бирдем. Ошон үчүн балдарыбызга жакшы көңүл буралы туугандар. Үмүтсүз болбош керек. Кайсыл жашында болсо дагы болгону биз аларга
kançalık jakşı körörübüzdü jüregibizdi açıp bersek boldu, dos bolat bizge inşallah. Biz kiçinekey uşul bala törölgende ele ata boldum dep sүйünөbüz. Jok, ata bolgongo şaşpaylı. Biz başında kızmatçı olalı, balabızga kızmat kılalı. Çupa-çupsunu alıp beriңiz, pampersini alıp beriңiz, kiçine çoңoysa kiyim keçesini alıp beriңiz, oyunçagını alıp beriңiz, kızmatçıday. Kızmatçı degeni emne? Kızmatçı degeni bir çoң adamga kızmat kılat, çoң jaktırsa da, jaktırбаса da өн çıkpay kızmatını kıla beret. Anan 5-6 jaşka jetkenden keyin dos bolуңуз. Dos bolуңуз degeni oşol dengелге түшүп alıp süйлöşüңüz. Siz начальник bolsoňuz dagы balaňyz menen oşol kiçinekey dengелге түшүп alıp süйлöşüş kerek. Anan 10 jaştan ötkөндөн keyin balaňyz özü sizge bala bolup beret. Ошондуктан туугандар, бул чоң неамат. Алланын берген ушунчалык чоң неаматы, эгер баласы атасына bir дуа кылса, Куран окуп, бардык жер бетиндеги аалымдар биригип Куран окуп дуа кылса дагы анча сооп болбойт. Билесиздерби эмнеге? Себеби бала Куран окуп атасына дуа кылгандыгы бул ата ушул баланы ушул деңгээлге жеткирди деген маанида. Ошондуктан балдарыбыздын бизге дуа кылгандыгы ушунчалык маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адам дүйнөдөн кайткандан кийин болду, намаз окуй албайт, орозо кармай албайт, садака зекет бере албайт, жабылат дептер. Бирок 3 нерсенин сообу кыяматка чейин миң жылдардагы үзүлбөй келет. Ошонун бири валадун салихун яд'у лаху, баласын жакшылап тарбиялап койсо, кызын жакшылап тарбиялап койсо, ошол атасына, апасына, "О Аллахым, атамдын, апамдын, ата-энемдин күнөөсүн кечир" деп дуа кылгандыгын Аллах түз жеткизет. Башкалардыкын айткан эмес. Аллах кааласа жеткизет, бирок баласыныкын атасына сөзсүз жеткизет. Баласы атасынын жаназасына турса, мен деген бардык алымдар, эң чоң алымдар келип дагы ошол жаназаны окуса, ошончолук сооп болбойт, канчалык баласы окуса. Эмнеге? Өлүп жаткан адам маркум Аллахка көрсөтүп жаткан болот. "О Аллахым, мен уулумду жаназа намаз окута ала турганчалык деңгээлде тарбияладым. Мына аманаттан ушундай деңгээлде кутулдум" деп Аллахка көрсөтүп жаткан болот да себеби. Азыр биз балдарыбызга көңүл бурбасак, жаназа намазды окутуу эмес, жаназа намазга катыша албай дагы жүрсө, бул деген кичине өзүбүзгө зыян да. Ошого иншалла бекем ниет кылалы. Азыркыга чейин балдарыбыз кайсыл класстарда болду, Аллах билет, кемчиликтер кетти, Аллах кечирсин. Эми мындан ары иншалла балдарыбыздын окуусуна дагы, илимине дагы, билимине да, талим тарбиясына дагы биригип, атаандашпай, биригип салым кошобуз, көңүл бурабыз деп ниет кылабызбы иншалла. Аллах таалам бардыгыбызга ушундай перзенттерди берсин. Дүйнөдө бизди жүзүбүздү жарык кыла турган, инсаниятка, адам затына пайдасы тие турган, жаратканды ыраазы кыла турган перзенттерден болсун. Бардыгыбыздын перзенттерибиз. Перзенти жокторго эсе Аллах таалам салих перзенттерди насип кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука Аллахумма ва натубу илейк.